Медэкспо Юг 2018 көргөзмөсүнүн алкагында бирдиктүү аянтчада жаңы технологиялардын жана жабдуулардын семинарлары, мастер-класстар пландалган. 3-эл аралык көргөзмөгө өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн, Ош шаардык мэриясынан, тармактык министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери, медициналык адистер, чет мамлекеттен келген коноктор, шаардын жашоочулары катышты. Чынында бул базар экономикасында баягы биз плановый экономикадан базар экономикасына өткөндө негизги өндүрүүчүлөр менен алардын продукциясын сатуу жолдары ушундай только ярмаркаларда, көргөзмөлөрдө аны мындай сатып алуучулар дагы ошол жерден информация алып, ошол жерден жаңы бар менен таанышып, контракт түзүлүп, ошондой эрежелер алынат. Бүгүн Ош шаарында өткөрүлгөн Медэкспо Юг 2018 көргөзмөсүнө дүйнөнүн 10 өлкөсү катышты. Анда Белоруссия, Грузия, Индия, Италия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Польша, Россия, Туркиядан келген 30 ашык компаниялар өздөрүнүн продукцияларын жергиликтүү керектөөчүлөргө сунуштады. Заманбап медициналык жабдуулар жана адистердин багыттоосу кеп кеңеши келген конокторду кайдыгер калтырган жок. Өзүбүз Казакстанда 20 жылдай жұмыс істейміз. Қазір мінеки Қырғызстанға, Ошқа келіп отырмыз. Одан алдын біз Бишкекте дистрибьюторлармен жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі жағдайда біз Бишкекте, Ошта біз дистрибьютор іздеп жүрміз. Сол дистрибьютор арқылы сіздердің врачтарыңыз, стоматологтарыңыз, пациенттеріңіз барлығы біздің өнімдерімізді қолдануға болады. Атамекендик жана чет элдик фирмаларды бириктирген көргөзмөнүн бирдиктүү аянты тажрыйба алмашууга, медицина тармагын өнүктүрүүгө жана көйгөйлөрдү чечүүгө багытталды. Мындан тышкары керектөөчүлөрдүн ортосундагы келишимдерди түзүү жана кызматташууну жакшыртуу. Цель проведения данного мероприятия – представить на единой выставочной площадке все новинки медицинского оборудования, фармацевтических препаратов. Для профильных специалистов нахождение на данном мероприятии очень важно, потому что из первых уст от профильных специалистов и производителей можно узнать современные тенденции, технологии для диагностики нашего населения Кыргызской Республики. Жаңы идеяларды ишке киргизүүнүн жана медициналык жабдыктардын көбөйүүсүнүн негизинде Ош шаарын жаңы деңгээлге алып чыга турган иш-чара уюшулгандыгын демилгечилер белгилейт. Бул иш-чара элди сапаттуу тейлөөгө жана заманбап иштөөгө шарт түзөт. Кардиологиялык жана кардиохирургиялык кызматты көрсөтөбүз. Болгондо дагы эң жогорку технологиялар ыкмаларын колдонуп, бүгүнкү күндө жүрөккө бардык операциянын түрлөрүн жасайбыз. Аорта коронардык шунтирлөө, клапандарды алмаштыруу, тубаса жүрөктүн кемтиктерин жамап тигүү, ал эми ангиография аппараттын жардамы менен биз жүрөктүн кан тамырынын ичине кирип барып туруп, ошол инфаркт оорусуна чалдыккан адамдарды чалдыгайын деген коркунучтуу болганда биз ошол кан тамырынын ичин ачып инфаркт оорусунан арылтабыз. Иш-чара алкагында акыркы медициналык жаңылыктар, дары-дармектерден түшүндүрмө кагаздарды алып келип, жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Акыркы заманбап бүгүнкү күндүн талабына ылайык медициналык жабдууларды көрүп отурабыз. Башка жактан чет өлкөдөн келген компаниялардын немесин көрүп отурат. Ошол үчүн мен ойлойм, бул биздин Ош шаарына эле эмес, региондорго деги ошол медицина тармагындагы кызмат кылган, медицина тармагындагы иш алып барган ишкерлерге, бизнесмендер үчүн бул өтө чоң жол ачат деп эсептейм. Медэкспо түштүк 2018 көргөзмөсү быйылкы жылы Ош шаарында 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. Медицина, стоматология, фармацевтика, медициналык туризм. Медэкспо түштүк 2018 адистештирилген көргөзмөсү Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрында өткөрүлдү. Бүгүн башталган иш-чара 20-сентябрга чейин Ош улуттук драма театрында улантыла берет. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдемат уулу, жаңылыктар.